Бүгүн судьялар көп болгонго баа койгондор. Кабырдан чыкканда сурайт экенде, өмүрүң каяка иштеттиң, мен берген истидаттар, жөндөрүңдөр каяка иштеттиң, байлыкты каяктан таптың, каяка иштеттиң деп сурайт экен да. Паланчыны каяка кеткен деп сурабайт экен. Умар радиаллаху кандай бир жакшы иш кылса, Абу Бакыр радиаллаху ошол иште ашып кетет болчу да. Эч кимге айтпай ушунда жетпесе керек деп жүрсө, ошондо да ашып кеткен экен да. Сахаба радиаллахундардын жакшы сыфаты ушул эле, жакшылыкта бири-бирине айтпай жарышат эле да. Ихластуу адамдардын сыфаты ушул экен, Аллах үчүн кылган адамдар айтпай эмне кылат, жакшы амалдарны жашырып, жарышып жүрө берет экен. Аллах разы болсо экен депчи. Ал эми кээ бир инсандар болот, ошонун тескерисинче эмне кылат? Жакшы сахабалар жакшылыкты жашырып кылгандай, алар жашырып ушак айтаттар да. Талха радиаллаху риваят кылат. Анна Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху таала анху хаража фи савадил лайли фараху Талхату. Умар радиаллаху түндө караңгыда чыгып үйлөргө баратканын Талха радиаллаху көрүп калат караңгыдачы. Умар радиаллаху бар бир үйгө кирет, андан чыгып дагы бир үйгө кирет. Фаламма асбаха Талхату захаба иля заликал байт. Анан таң атканда Умар радиаллаху кирген үйүнө барат дагын Талха радиаллаху. Фа иза би ажузин амя муқадатин. Кири барса, көзү көрбөгөн, баса албаган кемпир отуруптур. Баягы кемпир кетирип кирип айта, факала лаха ма балу хаза ар-раджули атик. Сизге келген кишинин не иши бар сизде, эмнеге келип жатат ал деп сураганда, иннаху ятаахадуни мунзу каза ва каза. Ал адам мага жылдар бою келет, көп жылдан бери мага кызмат кылат. Яатини бима юслихуни, менин керектүү нерселеримди жасап берет. Ва юхружи анниял аза, булгап койгон кийимдеримди жууп берет деп айтат. Баса албайт эле да. Мен ошол кеңге чейин керектүү нерселерди дайындап берет эле, иштетип коет элем, келип тазалап берет эле. Факала Талхату, Талха радиаллаху айтты. Сакалатка уммук я Талха. Энең сени жоготуп боздоп ыйлагыр Талха. Умардын кемчиликтерин издеп жүрөсүңбү сен dedi. Кетчин деп оюна келип калган эле да. Эмне болгон? Бул неге түндө бирөөлөрдүн үйүнө баратат? Ким бар экен бул үйдө деп ой келген болчу. Эрте менен биринчи иши барып тактамак болду да. Ошондон кийин айтты, бирөөдүн кемчилигин, Умардын кемчилигин издеп жүрөсүңбү депчи. Сахабалардын сыфаты ушул, ар ким өзүнүн сыфатын, кемчилигин издейт. Умар радиаллаху билесиңерби? Падыша болгон убакытта адамдарга айтат эле, рахималлахи имраан ахда ила уюби. Ахдани ила уюби. Аллах райым кылган болсун, менин айыптарымды көрсөтүп койгон адамга. Аллах райымын төккөн болсун мага, ошундай бир адамга менин айыптарымды мага көрсөтүп койгон болсо депчи. Сахабалардын сырчысыга барып сурайт эле, мунафыктардын тизмесинде мен жокмунбу депчи. Өзүн ойлойт эле да, мен ошо мунафыктардын тизмесинде эмес бекенмин депчи. Эмне кылат эле, элден айтат, райым кылсын Алла силерге, менин кемчилигимди айтып туруңуздарчы деп сурайт эле да. Мунафыктардын тизмесин билген сахабага барып, мен мунафыктардын катарында жокмун дейт эле да. Бирөөлөрдү көрсөтпөйт, мына мунафык, мына бузук, мына мындай кылат. Бүгүн судьялар көп болгонго баа койгондор. Ошондо Умар радиаллаху Салман радиаллахуга барып сурады да. Салман, менин кемчиликтеримди айтып койчу депчи. Себеби баарынан жалпысынан сураса, айтпай койду да. Айтпагандан кийин анан жалгыздан сурабасам болбойт экен деп Салман радиаллахуга барып сурады. Айтыңызчы менин кемчиликтеримди, эмне өзгөрүп кетпедимби дегенде, Салман радиаллаху жок, жакшы эле, баары жакшы деди. Жок, чындап айтыңыз деп кайта туруп алганда, мен эки ишти билем сизден деди. Сиздин дасторконуңузда эки тамак пайда болуп калыптыр. Первый, второй деп коет го, биринчи, экинчи болуп калыптыр. Пайгамбар алейхиссалам доорунда катык нан менен суу жейт элек го деди. Дегенде айтты, жок, бул эмес деди. Бул айып эмес деди. Себеби менин үйүмө конок келгенде мен өзүм жеген катык нан менен сууду берсем жей албаганда башка тамак кылып бергенмин деди. Конок үчүн тамак кылса болот ал деди. Экинчиси, эки кийимиңиз бар экен.
Бирисин күндүз кийет экенсиз, бирисин түндө кийет экенсиз. А пайгамбар алейхисалам ордунда бир эле кийим менен жашап өткөргөнбүз го. Ушуну да өзгөрүү десе болот деп айтты да. Ошондо Умар радияллаху айтты, элдер көп келип жатат, падышалар келип жатат. Мен бир кийимди жууган убакта чыга албай калат экенмин. Ошол үчүн экинчиси керек болуп атат деп. Башка маселе жокпу деди. Башкасы жок, баары жайында деди. Анан түнү менен не кылат эле? Адамдар баары бир менин айыбымды айтпаса керек деп үйлөрдү тыңшайт эле. Умар туурасында не деген сөз болуп жатат депчи. Умар туурасында эмне? Барыңыздар бул окуяларын билесиз. Баягы кемпирдин кызын угуп калат. Кийинки келин кылып алат ошону. Таладагы балдарын ыйлатып суу куюп алып ташталып алып отурган аялдын окуясын билесиздер. Умар туурасында адамдар эмне деп жатат деп өзүнүн айыбы менен алек болот эле да. Эмне үчүн десе, себеби ар бир адамдын кабыры өз-өзүнчө экен, сизден сурайт экен. Кабырга түшкөндө диниң эмне? Пайгамбарың ким? Роббиң ким деп сизден сурайт экен да, паланчыныкы ким дебейт экен да. Кабырдан чыкканда сурайт экен да, өмүрүң каяка иштеттиң, мен берген истидаттар жөндөндүрүктөр каяка иштеттиң, байлыкты каяктан таптың, каяка иштеттиң деп сурайт экен да. Паланчынык каяка кеткен деп сурабайт экен. Ошол үчүн өнүгүү, өсүүдүн башаты адам өзүнүн кемчилдигин толуктоо менен болот да. Бирөөдүн кемчилдигин артынан түшөтүңүз, сиз бир адамдын кемчилдигин карап жатсаңыз, ал адамдын Умар радияллаху анху окшогон канча чоң жакшылыктары болушу мүмкүн да. Умар радияллаху анху бир хадисин айтат. Сами'ту Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху якул. Умар радияллаху анхунун хутбада айтып жаткан мындай деген сөзүн уктум дейт. Инна насан кану юхадуна бил вахи фи ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Адамдар пайгамбар алейхиссалату вассаламдын доорунда вахи менен жоопкерчилик берилет эле. Жоопко тартылат эле. Тагыраак айтканда, ким мунафык болсо, ким бузуку болсо, ким пайгамбар алейхиссаламдын ишине каршы чыгып жатса, вахи менен билинип коет эле. Паланчы мунафык, паланчы мунафык, паланчы мунафык сыфаттарын баяндап мындай деп айтып салат эле. Билинет эле кимдин кандай экени. Ва иннал вахя кад инқата. Эми бүгүн вахи болбой калды. Вахи келбейт эми. Не кылабыз? Кантип мамиле кылабыз эл менен? Иннама наъхудукум ал-ан бима захара мин а'маликум. Бүгүн силердин сыртыңарга карап мамиле кылабыз. Фаман азхара лана хайран аминнаху ва каррабнаху. Кайсыл адам бизге жакшы мамиле кылып, жакшыча саламдашып, жакшы мамиле кылып турган болсо, биз алар менен дагы жакын болобуз, аларга да ишенебиз. Валайса илайна мин сарирати шайун. Анын ичинде жүрөгүндө неси бар, кандай ой бар, аны биз иштеп, изилдеп, тактап чыкканга жоопкерчиликтүү эмеспиз. Валлаху юхасибуху фи сариратихи. Анын жүрөгү кандай, анын ою кандай, аны Алла өзү эсептеши алат. Биз сыртынан жакшы көрүнүп, жакшы саламытыбыз, көзүтүбүз, демек аны менен жакшы мамиле кылабыз. Аваман азхара лана шарран. Ал эми кайсы бир адамдын амалдары кыйшык болуп атса, амалдары туура эмес болуп жатса, бизге карап жамандык кылып жаткан болсо, лам наманху, ага ишкан ишенбейбиз дейт. Ва лам нусаддикху, аны тастыктабайбыз. Ва ин кала инна сариратаху хасана, чын жүрөктөн жакшылык каалаймын десе дагы дейт. Биз жүрөк менен мамиле кыла турган эмеспиз дейт. Вахи менен Аллах Таала жүрөктөрдө эмне бар экенин айтат эле. Ал эми бүгүн адамдардын сырткы мамилесине карап туруп мамиле кыла турган убакыт деп айтат. Ошол үчүн адамдын жүрөгүндө не бар экен, жашынып алып не кылат экен, бул неде ушак кылып атат экен эмес, не кылып жатат экен, караңыз жакшы эле көрүнүп турабы, демек жакшы. А эгерде ошол жакшы эле көрүнүп турган адамдын артынан жаман нерселерди ойлоп чыгып ала турган болсоңуз, эртең кабырда кантип жооп бересиз? Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ар бир адам эмне кылыш керек экен? Өзүнүн айыбын оңдоого, бирөөдүн сырткы кылып жаткан ишинен карап туруп, жакшы же болсо, жаман деп баа коюш керек. Жакшы иш кылып жатат, даватка чыгып атат, дин менетин кылып атат, машалла жакшы иш кылып атат, мен кыла албай эле жатам ошону. Өзүң эмне кылып атасың бир карап коюшуң керек. А бир адам эмесе туура эмес иш кылып жатат бир жерде, бир күнөө иш кылып жаткандыр, зулум кылып жатса, уурлук кылып жатса, бул жаман иш кылып атат, карачы бул эми туура эмес деп коюш керек да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Аллах Таала дагы сиздер менен биздердин мына ушундай өзүбүздүн кемчилдигибиз менен алек болгонго Аллах Таала тавфик берген болсун.
Анан бул хадистерден карасаңыз Умар радыйаллаху анху, Абу Бакр радыйаллаху анху канчалык улуу инсандар болуп туруп дагы канчалык жөнөкөй кызматтарда эле. Канчалык кызматтарды пикир кылат. Неге? Себеби өздөрүнүн тарбиясы үчүн, өздөрүнүн акырети үчүн чоң бийликтеги чоң мансап берилсе дагы өзүн эч ким эмес деп ойлойт эле да. Ошо урматтуу бир туугандар, Аллах Таала баарыбызды мына ушу сахабалардын сыфаты менен сыфаттап, жаннатта бирге киргизген болсун.